Salam dostlar, байланышта Sanjo Bey kanalı. Бүгүн дагы көпчүлүк катталуучуларыбыздын суранычы менен Джейсон Стэтхамдын аткаруусундагы тереңдиктеги жылмыгыздар аттуу тасманы көрөлү. Андыктан жашоодо болуп жаткан маселелериңиздердин баардыгын унутуп, алдыңкы мүнөттөрдү кызыктуу өткөрүүгө даяр болуп калсаңыздар, баштай берели. Суунун астында жүрө турган кемеге суунун ичиндеги бир түшүнүксүз нерсе кол салып, ал чөгүп кетип ичиндеги адамдар жаракат алгандыктан, аларды суудан алып чыкканга куткаруучулар келген эле. Биз алардын бири каарманыбыз Джонасты көрөбүз. Ал шериктери Дженджела менен Маркуска байланышка чыгып, жанагы кемеден чыкканга аракет кылып жатышкан кезде, кеменин сыртынан бир нерсе урунуп эле темирлери ийрее баштайт. Анда Джонас жаратарларды куткарып, бирок аны менен келген эки адам жанагы кемеден сырткара чыга албай калды. Алар Джонаске байланышка чыгып куткаруусун суранып жатса, каарманыбыз ал жерде көбүрөөк убакытка калсак бардыгыбыз өлүп калабыз. Эки адамдын өмүрүнө караганда кемедеги көпчүлүк адамдын өмүрү кымбат деген ойдо. Өзү менен келген эки адамын куткарбай эле качып кетип жатса, жанагы кеме жарылып кетет. Что ты наделал? Мындан соң окуя такыр эле башка жака бурулуп, Кытайдан алыс эмес жерде деңиздин ичинде изилдөөчүлөрдүн атайын имаратын көрөбүз. Ал жерге учак менен жетип келген Морис бул изилдөөлөргө акча салып, инвесторлор кылып жаткан экен. Ага окумуштуулар суунун астында салынган ишкана менен тааныштырып, анан да деңиздеги эң улуу жер деп эсептелген Мариан чуңкурундагы бир кыз жана эки эркек 3 изилдөөчү менен сүйлөштүрө баштайт. Көрсө, бул окумуштуулардын ою боюнча Мариан чуңкурундагы эң терең жер эмес эле суу астындагы булут сымал нерсе болушу мүмкүн. Балким андан дагы чуңкурурактыр деп жанагы изилдөөчүлөрдү жөнөтүп жиберишкен экен. Эң кызыгы, чындап эле ал изилдөөчүлөр эң терең жерге түшкөндөн кийин жерге жетпей эле булут аралагандай болуп, андан дагы ылдый түшүп кетишет. Муну көргөн окумуштуулар кубанып, биз максатыбызга жеттик деп, жанагы изилдөөчүлөр сапарын улап, изилдөөсүн уланта берет. Алар эң биринчи эле суу астында жүрө турган роботту түшүрүшүп, аны башкарып бара жаткан кезде эле изилдөөчүлөргө аябай батылдамдыкта түшүнүксүз бир жандык жакындап келе берет. Ал жанагы роботту тиштекилеп эки жакка ыргытып, сындырып салгандан соң, изилдөөчүлөр олтурган суунун астында жүрүүчү кемени сүзгүлөй баштады. Үстүдө байкап турган окумуштуулар дагы эч нерсени түшүнбөй эле кызы чууга түшүп карап калышса, изилдөөчүлөрдүн бири Лора Джонастын айтканы чын экен эле. Бул жерде чындап эле бир нерсе бар экен деп жаткан кезден эле байланыш үзүлүп калды. Мындай нерсеге биринчи жолу туш болгон окумуштуулар чогулуп алып ойлонушуп, мындан нары кандай кадам кылабыз деп эле бири-бири менен кеңешип жатышты. Анда окумуштуулардын бири Мак: биз Джонасты чакырышыбыз керек. Адамдарыбызды куткарбасак болбойт. Суунун ичинде куткаруучулардан эң күчтүү мен билген бир гана Джонас. Ошондуктан башка аргабыз жок деп эле бир чечимге келишти окшойт. Биз мындан соң Таиландда ашканалардын биринде каарманыбыз Джонас бөтөлкөдөгү жармадан ичип эс алып олтурганын көрөбүз. Ал үйүнө келсе, аны издеп окумуштуулар Мак менен Джен келип калган экен. Анда Джонас сөз баштап: мен силердин айткандарга баары бир көнбөймүн. Мени артка кайтарам деп эч эле ойлобогула. Мен акыркы жолу сууга түшкөнүмө 5 жыл болду. Андан көрө келгиле жармадан ичели дагы эски күндү эстеп күлүп чайнап олтуралы десе, Мак анын алдына диктофон коюп Лоранын сүйлөгөн сөздөрүн угузуп берет. Эң кызыгы, Лора каарманыбыз Джонастын биринчи аялы экен эле. Бул убакта окумуштууларга суунун астындагылар тирүү экендиги жөнүндө маалымат келип, арасынан окумуштуу Джендин кызы Суи: мен Джонасыңарды күтө албаймын. Суунун астындагыларды куткарып чыгышым керек деп эле башкалардын кой дегенине карабай, кызы Мэй менен коштошот дагы сууга түшүүгө камдана баштайт. Ошентип Суи дагы эч нерсеге карабай сууга түшүүчү кемелердин бирине олтуруп эле ылдыйга түшүп кетти. Бул убакта ал жерге Джонасты алып келген окумуштууларга Суи жөнүндө кабар беришсе, каарманыбыз Джонас шашылып эле: мен батыраак эле сууга түшөйүн. Ошондуктан сууга түшө турган кемеге алып баргыла десе, ага атайын даярдаган кемени көрсөтүп, Джонас даярданып жатса эле анын ичине кичинекей кыз Мэй түшүп алыптыр. Эгер бизде ушинтип кичинекей балдар түшүп ала турган болсо, сындырасың, бу жерден батыраак чык деп эле колап чыкмак. Джонас болсо андай кылбай Мэй менен таанышып: мен сенин апаңды дагы башкаларды дагы куткарамын. Эми орундукту мага бер деп эле суу менен ылдый түшүп кетет. Бул убакта биз суунун ичинде жаткан 3 каарманыбызды көрөбүз. Алардын арасынан Лоранын ичине бир темир сайылып жаракат алып, калганы ага жардам бергенге аракет кылып жатышкан. Сууга биринчи түшүп кеткен Суи эң тереңдикке жетип каармандарыбызды издеп, алар таштаган чырактар менен барып кырсыкка учураган кемени дагы таап алат. Анда Суи: мен булардын кемесин өзүмө жармаштырып алып эле алып чыгып кеткенге аракет кыламын. Ошондуктан ишимди баштай берейин деп эле тросторун даярдап жатса, анын кемесине түшүнүксүз бир нерсе урунуп эле ал ордунан жылып кетет. Бир кезде эле анын кемесин чоң
кальмар кучактап алып кыса баштаган кезде кеменин терезелери сынуу коркунучуна туруп калат. Анда Суи эмне кылышын билбей туруп калса эле жанагы кальмар жок болуп кетти. Биз ушул мезгилде чыныгы жырткыч ким экенин көрөбүз. Ал жерде 2 миллион жыл мурда жашап азыр жок деп эсептелген мегалодон акуласы дагы деле бар экен. Бир кезде Суинин жанына жетип калган Джонас жанагы акуланы өзү жака чакырып жарыктарды чачып, Суиге буйругун берип, сен өйдөгө чыга бергениң буларды мен куткарам деп эле аны кетирип жиберет. Ошентип ал 3 каарманыбыз жаткан кемеге өзүнүн кемесин туташтырат дагы жанагыларды куткара баштады. Бир кезде эле акуланын алар жака кайтып келе жатканын байкап, эми тездеткиле деп биринчи Лора чыгып, экинчи Уильям чыккандан кийин Тоша деген үчүнчү окмушту досторун куткарууну каалап жанагы эшикти жабат дагы өзү жарыктарын жандырып эле калып кетет. Анда жарыкты көргөн акула оозун ачып барып жанагы кемени тиштегенде кеме жарылып, Тоша дагы бул дүйнө менен коштошуп кете берди. Бул окуяны көргөн окмуштуулардын баардыгы каарманыбыз Джонастан кечирим сурап башташат. Анткени буга чейин Джонас суу астында бир нерсе бар экен десе эч ким ишенбей аны келесоо деп ойлошуп, көпчүлүгү жаман көрүп ал жөнүндө жаман сөздөрдү айтышкан болчу. Ошентип окмуштуулар топтолуп алып мегалодон жөнүндө сүйлөшүп жатса, алардын инвестору Морис: "Эми силер батыраак кыймылдашыңар керек. Менин миллиондогон акчаларым ушул ачылыш үчүн кетти. Ошондуктан башкалар бул мегалодон жөнүндө биле электе силер бул ачылышты кылгыла. Антпесеңер биздин аракетибиз текке кетет" десе, муну уккан Джонастын жини келип: "Силер жаратылыштын мыйзамына каршы чыгып жатасыңар. Ал суунун астында тереңдикти балким Кудай Таала өзү жаратып адамдарды коргоп койгондур. Силер болсо ачылыш кылабыз деп бул нерсени буссаңар эртең көптөгөн өлүмгө алып келет" деп айтат. Бул убакта Мэй оюнчугун алып жанагы суунун астындагы имараттын биринде ойноп жүргөн. Ал терезеси бар жолдон бара жатып артынан эмне байкап турганын деле сезбей калды окшойт. Майдын кыйкырыгын уккан каармандарыбыз аны издеп чуркап жөнөшүп, Джонас менен апасы Суи таап алса жанагы акуланын чоң тиштеринин изи калып кетиптир. Кызыгы бул акула дүйнөдөгү эң чоң жаныбар деп эсептелген көк киттен дагы чоң экен. Анткени ал жерде жүргөн көк киттердин бирин бир тиштеп эле жок кылып салды. Ошентип ызы-чууга түшкөн каармандарыбыз эмне кыларын билбей турса, алыс жактан белгилер келип, кемелер чөгүп кеткендиги тууралуу маалымат келип, каармандарыбыз дароо эле ошол жака жөнөп кетишет. Джонас аны дароо эле өлтүрүп салса, Суи бул нерсеге көнгүсү келбей, биринчи аны кармаганга аракет кыла, анан такыр колубуздан келбесе өлтүрөбүз деп жаныбарга кайда жүргөндүгү тууралуу белги берүүчү аппаратты сайып коюуну чечишет. Бирок алардын мылтыгы 30 метрден ашык ата албагандыктан Джонас сууга түшүп акулага жакыныраак барып атууну чечти. Сыягы Джонас форсаж тасмасына катышкандан кийин такыр эле эч нерседен коркпой калган окшойт. Ал жанагы белги берүүчү аппаратты жаныбарга таамай атып тийгизип, кайрадан кемеге качып бара жаткан кезде акуланы сезип калып эле артынан куулап жөнөйт. Каармандарыбыз кемени айдашып Джонастын белине байланган жипти тарткылап, акуланын жетишине бир аз гана аралык калганда Джонасты куткарып алышат. Мындан соң алар акулага дары сайып аны уктатып кармайбыз дешип, бул нерсе үчүн атайын айнектен даярдалган тегерек кутучанын ичине Суи түшүп, аны сууга түшүрүшүп атайын кан аралаш эттерди ыргыта башташат. Анткени акулалар кандын жытын сууда жакшы билип, ага жакындап келмегеле. Ошентип каарманыбыз даярданып жатса, ал жерге майда чүйдө акулалар келип тегеренип, бир маалда алар качып кеткенде эле чоң акуланын келе жатканы белгилүү болду. Ал келип эле Суиге кирип алган кутучаны дароо эле диштегилей баштайт. Анда убакыттан пайдаланган каарманыбыз жанагы мылтык менен мегалодондун оозунун ичине атып, эми мени суудан чыгаргыла деп жатканда мегалодон артка кайтпай кайра тиштегилеп, кемеге байланып турган кутучаны тиштегилеп, аны сүйрөп жада калса кемени дагы сүйрөп жиберет. Анда акула жанагы кутучаны сындыра албашын билип, аны жутканга аракет кылып жаткан кезде Суи дем алып жаткан аппараттын бир жери тешилип калып, ал дем ала турган кислороддун бардыгы сыртка чыгып баштаганда, муну уккан Джонас дароо эле аны куткарыш үчүн сууга секирди. Бул убакта кемедегилер кайра кан аралашкан этти ыргытып, акуланы алаксытып, ал алыска кеткен кезде Джонас жанагы кутучага жетип барып Суинин анын ичинен куткарып калат. Бирок акула кайрадан эле аларды сезип калып, жанына барып диштейин деп калган кезде жанагы сайылган дары ага таасир берип, ошол жерде эле эсин жоготот. Бул окуядан кийин бир канча убакыт өтүп эсин жоготкон Суи эсине келип, аны Джонас кеменин сыртына алып чыкса, буга чейин каармандарыбыз жанагы мегалодонду кармап эле асып коюшуптур. Уилл мени сүрөткө тартып коголашы деп уюлдук аппаратын Джонаске берип, акуланын алдында туруп сүрөткө түшүп жаткан жерден акуланы кыймылдатып ийип, ал коркуп кетип сууга түшүп кетет. Не смешно! Серьезно, это просто умора, смотри!
Бир маалда суудан ойылды жутканча эле мындан дагы чоң акула чыгып, жанагы илинип турган акуланы диштеп эле сууга кирип кетти. Анын кемеге кылган жаракатынан кеме оодарылып, андагы адамдардын баардыгы сууга түшүп кетет. Каармандарыбыз жанагы суунун тереңдигинен бир эле мегалодон чыкты десе, көрсө бирөө эмес, экөө чыгып алган экен. Аңтарылып калган кеменин үстүнө чыгып алган каармандарыбыздын арасынан Сюи атасын издеп, эки жакка кыйкырып жатса, аны Джона суудан сүйрөп келет. Көрсө окмуштуу Джен бул аңтарылууда жаракат алып калыптыр. Бир кезде каармандарыбыз арасынан Джакс менен Хелерди таппай калышты. Алар сууга түшүү агым менен бир аз алысыраак жылып кетишип, кемеге барайын деп жаткан кезде акула алардан алыс эмес жерде көрүнүп калат. Анда Хелер Джакска сен өзүңдү куткара бергин, мен акуланы аластырып турам деп эле кыйкырып сууну буту менен чапкылап, акула түз эле анын үнүнө келип эки чайнап бир жутуп койду. Ошентип алар кемедеги кичинекей кайыкчылар менен өздөрүнүн ишканасына жөнөгөн кезде Морис адамдарынын биринен коңгуроо кылса, алар учак менен бат эле жетип келди. Алар каармандарыбызды коолап келе жаткан акулага биринчи эле белги бере турган аппарат менен атып, андан соң мылтык менен атып аны үркүтүп эле кетирип жиберет. Бирок өкүнүчтүүсү Сюинин атасы окмуштуу Джен ошол жерде алган жаракатынан көз жумуп калат. Бул окуядан кийин Морис адамдардын баардыгын чогултуп алып, аларга көңүл айтып, мен Кытайдын өкмөтүнө мегалодон жөнүндө кабар берип койдум. Алар акуланы өлтүргөнгө атайын адамдарды жөнөтүшүптүр. Эми бул биздин ишибиз эмес, ошондуктан биз ишкананы мегалодон өлгүчүңдү жаап турабыз. Эртең бул жака силерди алып кеткенге кеме келет деп эле алардын баардыгын кубантып, өзү болсо учак менен учуп кетти. Эң кызыгы анын ою такыр эле башка нерседе экен эле. Ага учактагы адамдар атайын жарылуучу заттарды алып келип, Морис акуланы эч кимге билдирбей өзү эле өлтүрөйүн деп чечиптир. Алар кемеге жана учакка түшүп алып, жанагы акулага сайылган белги берүүчү аппарат менен аны издеп барышып, учактагылар суунун ичиндеги чоң акуланы көрүп эле ага жарылуучу заттарды кыргыта башташат. Ошентип сууну кайра жардырып жатып эле жанагы акуланы өлтүрүп салышты окшойт. Анда Морис кеме менен анын жанына барып эки жакты карап такыр эле түшүнбөй, өлгөн жандыкты буга чейин көргөн акулага такыр эле окшоштура албады. Көрсө булар түн ичинде уктап жаткан китти эле жардырып өлтүрүп салышыптыр. Анда Морис акула азыр бизге кол салышы мүмкүн, кемени батыраак айда десе, кеменин башкаруучусу дароо эле айдап жиберип, Морис ошол жерде сууга түшүп кетет. Анда ызы чуудан эч ким анын түшкөнүн байкабай калып, жанагы китке Морис чыкканга аракет кылып жатса, акула келип китти тиштегенче Мористи дагы жутуп кетти. Бул убакта чындыкты билип калган каармандарыбыз Мориске аябай жини келишип, Джонас эми акуланы өз колубуз менен өлтүрбөсөк болбойт окшойт. Ошондуктан аны издеп жөнөйлү деп эле чоң кемелердин бирине олтуруп алып жөнөп кетишет. Эң кызыгы белги берүүчү аппарат боюнча акула бул жолу Кытайдын жээктеринин бирине сүзүп кетип жатыптыр. Жанагы деңиздин жээгиндеги адамдар топтолгон жерге барып алган акула эч нерседен уялбай эле аларды тиштегилип нары бери ызы чууну салып жиберди окшойт. Бул убакта кемедеги каармандарыбыз дагы өздөрүнүн аңчылыгына даярданып жатышкан эле. Бир кезде акула балдар топтолуп турган жерге оозун ачып тиштейин деп бара жаткан кезде, кемедегилер сууга атайын аппарат түшүрүп, акуланы чакыра турган үндөрдү чыгарып жиберишет. Ал үндү уккан акула дароо эле бурулуп ошол жака жөнөп кетет. Бул убакта Сюи менен Джонас сууга түшүп акуланы күтүп даярданып калышып, ал жерге келген акуланы Джонас өзүнүн кемеси менен алаксытып эле ээрчитип жөнөдү. Убакыттан пайдаланган Сюи акуланы атып, аны жардырып жиберишип, бирок бул жарылуу акулага эч кандай зыян келтире алган жок. Кызыгы бул убакта кемени айланып учак менен кабарчылар да ал жерге жетип келип калыптыр. Ал учактардын биринин башкаруучусу акуланы көрүп таң калып жатып, алдын карабай калган кезде башка учак менен сүзүшүп жарылып кетип, калдыктары кемеге түшүп жарылгандыктан кемедегилер дагы сууга секирип жибериптир. Сюи Мэйдин дагы сууга түшүп калганын угуп, суунун ичинен кемеси менен чыгып, суудагыларды куткарып калган кезде алардан алыс эмес жерде акуланын жүргөнү байкалат. Анда Джонас ойлонуп башка арга жол экенин түшүнүп, кемеси менен түз эле акуланын ооз жагына айдап барып, анын жанына барганда быйдап кетип, кеменин канаты менен акуланын ички тарабын кескилеп салат. Бир кезде жини келген акула кемени тиштегилеп, анын терезелери сынып, ичине суу кирип, Джонас дагы аябай кыйналып калды окшойт. Аргасы кеткен каарманыбыз оозуна дем алдыруучу аппаратты тиштеп алып, кеменин ичине чыгып, акуланын көзүнө темирди сайып алууну чечти окшойт. Ал кемедеги узун бир темирди сууруп алып, акуланын жанына барып бычак менен сайып, ага илингенче акуланын секиргенине карабай эле көзүнө темирди толугу менен эле тыгып салат. Кайрадан сууга түшүп, жарым жарадар болгон акуланы башка кичинекей майда акулалар келип тиштегилип жей баштады. Бул нерсеге күбө болуп турган каарманыбызды Сюи келип кемеси менен эле куткарып кетет. Ошентип алар чоң баледен кутулуп кемеге чыгып алып, жакшынакай маанайда сүйлөшүп отурган кезде бактылуу көз ирмемдирди тасмабыз аягына чыгып калат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анан да кийинки тасмадан көрүшкөнчө ден соолукту жакшы карап, кызыктуу тасмаларды комментарийге жазууну унутпаңыздар.